Адамды бейпилдикке, бакытка бөлөгөн сезим бул мээримдүүлүк. Мээримсиз болуп жашоо адамга жакпайт. Жараткандан мээримди көп сурап, мээримге толоюн, мээримдүү болоюн деп тилектелейбиз. Мээримдүү болуп, мээримдүү адамдарды баалай билүү бул адамды адам кылган зор күч. Өзүбүзгө, жакындарга, бардык тирүү жандарга мээримдүүлүк сезимин үнүбүз аркылуу жеткиребиз. Айкырык, кемсинтүү, коркутуп урушуу, ачууланып басынтуу, шылдыңдап күлгөн үндөн адам чочуйт, жалтаңдап коркуп качат, жактырбайт, жүрөгү ооруйт. Мындай добуштун астында чоңойгон балдар коркок, эки жүздүү жана жалган сүйлөгөн адамга айланат. Адам кандай үндөн кубат алып күчкө толот. Адам өзүнө жагымдуу атасынын, энесинин, жакынынын, наристесинин үнүн укканда дайыма кубанып кетет. Адам мээримдүү үндөн күчкө толот, шыктанып алдыны көздөй жүрөгү кубаттанат, жашагысы келет. Айланасынан мээрим, сүйүү, жылуулукка толгон үндү угуп чоңойгон бала кийин ошондой үн менен башкаларга мамиле жасайт. Жип ичкерип кетсе үзүлөт. Анын сыңары адамдардын ортосундагы мамилени алысыратып үзгөн нерсе бул оройлук. Орой, ачуу чыккан үн адамдын табиятына туура келбейт. Кыжырланып, тиштенип, кекетип сүйлөө бир буюм менен урулган жарааттан дагы күчтүү. Ар бир адамдын кудурети өзү сүйлөгөн сөзүнүн көлөкөсүнө купуя жашырынган эмеспи? Кээде кээ бир адамдын көңүлүн кыра кылсам, кээде кээ бир үн көңүлүңө шаттык багыштайт. Куру мактаныч, бирине экинчисин салыштырган, өткөндү гана сүйлөй берген үндү алып жүрүүчүлөрдүн катарында эмес, жараткандын мээримин таанып, аны балдарыбызга жеткирип берген ата-энелердин катарын көбөйтүүчүлөрдөн болуп, тазалыкка, акыйкатка, илимге умтулуп жашай берели. Эң негизгиси кандай төрөлгөнүбүз эмес, кандай өмүр сүрүп, кандай өлгөнүбүз маанилүүдүр. Мээримдүү үндү баккан жана көбөйткөн ата-энелердин көптүгү мени кубантат. Анткени жат, башканын баласы деген түшүнүк бизде болбошу керек. Ар бир бала биздики. Ошол мураскор урпактарыбыз ден соолуктуу, көңүлү ток, көздөрү бактылуулуктан жайнап, мээримдүү үндүн курчоосунда чоңойсун. Туткан затың дилиңе төп келбесе, андай затты башкага ыраа көрбө дейт элибиз. Ачуулуу үн сизге жакпаса, анда сиз да башкага ал үн менен мамиле жасабаңыз. Тилдин заардуу огун көңүлдөн чыгаруу зарыл. Эгерде уу адамды алсыздандырса, аны дененин тазалап, бир айласын тапса болот. Бирок ачуулуу үндүн уусун четке кагуу менен унутулбайт эмеспи? Кимде ким каар казып, огу менен чагымчынын тамырын өрттөп таштабаса, амандыктын чырпыгын чагымчылдык, эки жүздүүлүк болуп турган жерде өстүрө албайт. Анын сыңары жүрөктүн тынчтыгын табуу үчүн өзүңүздөгү оройлуктун, ушактын жана ачуулуу үндүн тамырынан бери кесип салыңыз. Жалпы инсанияттын карт тарыхын, аң табиятын, рух маданиятын көтөрүүдө керектүү, маңыздуу сөздү жана кубат берген жеткиликтүү үндү тарбиялоочулардан бололу. Сиздер менен мен Гүлнур Жапарова болдум. Амандыкта жолукканча. А сиз көп учурларда кандай үндү таптап көтөрүп жүрүүчүлөрдөнсүз? Ар бириңиздердин комментарийден ой пикириңиздерди күтөмүн.